Assalamu alaikum, урматтуу Ташкөмүр шаар тургундары, урматтуу мекендештер. Мына шайлоодун шарапаты менен сиздер менен жолугуп атканыбызга аябай кубанычтамын. Жаратканыбыз Аллага чексиз шүгүрлөр болсун ушу күнгө жеткизгенге. Эми урматтуу туугандар, мына мен өзүм 36 жашымда, ушу мына Эрк Орозбаев деген өзүңүздөрдүн уулуңуздар, азыр 36 жашта. 36 жашымда 10 жыл мурда Баткен элине барып, мен ошо 17 жашымда шаарга чыгып кеткениме карабастан, өзүмдүн туугандарымды, айылдагы туугандарым жакшы таный элек кезимде элим ишеним артып, шайлап, элдин кызматына салып, мага элге кызмат кылуу бакытын тартуулаган. Дагы бир кыргыздын чыгаан оолу, сөзү менен иши дал келген. Ушул жерде төрөлүп өсүп чоңойгон. Ташкөмүргө эмес, Кыргызстан боюнча жаштарды көтөрөм деп, Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин төрагасы. Ташкөмүр шаарында кол күрөш жана футбол федерацияларынын президенти. Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаты. Ташкөмүр жаштар саясий партиясынын негиздөөчүсү. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине талапкер кимди чакырабыз? Орозбаев Эрк Нарымбекович, келиңиз. Баракелде. Азаматсыздар. Рахмат. Рахмат, жан. Ассаламу алейкум, урматтуу Ташкөмүрлүк туугандар, жердештер, аталар, апалар. Мынакей мен дагы өзүмүн конституциялык укугумду колдонуп, жогорку кеңештин 7-чи чакырышына талапкер болуп аттандым. Бул да болсо менин өзүмүн чечимим эмес. Жалпы биздин Ташкөмүрдүн жаштары, энелерибиз, аталарыбыз колдоп, Россияда жүргөн өзүбүздүн жердеш мигранттар колдоп, ушулга барып аттан биз дагы сени Кыргызстандын келечегине салым кошкон, Ташкөмүрдүн келечегине салым кошконуңду көрөйлү деп баталарын берип узатты эле ушу аттанып жатам. Кудай кааласа, Аллах насип этсе 4 октябрда туура тандоо жасап, туура колдоп берсеңиздер, мен эң биринчи Кыргыз мамлекетине, анын катарында өзүбүздүн Ташкөмүргө кайдыгер карабай, колдон келишинче Аллах Таала ден соолук берип турса, кызматты кылабыз. Биз сизге буга чейин биз ишти кылып келатабыз, дагы кылабыз, кыла беребиз. Эң биринчи сиздердин колдооңуздар керек. Анан дагы айтып кетүүчү нерсе, урматтуу элим. Мен башкаларга окшоп 2-чи же 3-чү жолу талапкер болуп келген жокмун. Сиздердин астыңыздарда 1-чи жолу келип атам. Мага да бул биримдик партиясы сунуш кылганда, астыбызда Расул Ахматович айткандай, бир тыйын сунуштаган жок, бир тыйын сураган жок. Башка партиялар сунуштады 300 000, 500 000 доллардан. Бирок мен ага жүрөгүмдөгү Кудайдан корккон сезимим, аброюм, титим макулдук бербейт. Ал 60 000 элдин, 30 000 шайлоочунун тагдыры мен бүгүн ойношо албайм. Азыркы учурда көрүп атасыздар. Бул шайлоону бизнес катар колдонуп калгандар бар. Ушунун үстүнөн акча иштеп аткандар бар. Ошондуктан сиздерден суранып кетем. Ушул нерсеге алданбаңыздар. Биздин жаштардын келечегине балта чаппаңыздар. 4 октябрь күнү акча бербеген партияны шайлаңыздар. Биз акча бербейбиз. Себеби биз иш кылганы кетип атабыз. Биз сиздердин добушуңарды карызга алып кетип атабыз. Сизге кызмат кылайлы деп. Кудай кааласа ишенем мен сиздерге. Колдойсуздар деп. Анан мынакей биздин акыркы 30 жылдык тарыхыбызды карасак, мен жогоруда Улукбек Тойчуевич, Расул Ахматович айтып кетти, Кыргызстандагы анан биздин биримдик партиясынын программасын. Мен алга кайталап эле коеюн. Азыр мен сиздерге Ташкөмүрдүн көйгөйүн айтып берейин.
Таш көмүрдүн көйгөйү 30 жылдан бери өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына мен жергиликтүү кеңеште 2,5 жылдан бери иштеп атам. Биздин бюджеттин деңгээли биздин чоң көйгөйдү чечкенге акыбалы жетпейт. Алыстан келген коноктордон уялабыз. Кыргызстандагы эң чоң дарыянын жээгинде жашап туруп, күнүнө 1 саат 2 саат суу ичкен үйлөрүбүз бар. Туурабы? Ошон үчүн бул да бир эзибизге келип, ишеним көрсөтүп, туура шайлап бериңиздер. Биз ушул канализация маселесин, суу маселесин чечейли. Эң биринчи. Андан жогоркусун пока сөз бере албайм. Себеби бул дагы өтө чоң көйгөй. Кээде коноктор чакырсаң уялабыз өзүбүз. Бул айтпай турган сөз эле, бирок чындыгы бар да, ошон үчүн айтыш керек болуп атат. Ошого барыңыздар, туура тандоо жазаңыздар. Суранып кетебиз. Кээ айтып атат, неге бул партия? Мен силерге айттым. Бул партиянын программасын окуп чыгып, бизге окшогон, мага окшогон жөнөкөй үй бүлөнүн балдары чыккан. Ар ким өз жеринде көйгөйүн жакшы билет. Буга чейин шайлоолорду билесиздер. Алдыңкы 10 орундук, анан 5 орундук золотой дешип болгон. Андай нерсе жок бизде. Ким мээнетибизге жараша, добушка жараша мандат алабыз. Эгер сиздер колдоп берсеңиздер, Кудай кааласа, биз дагы мандат алып, элибизге кызмат кылабыз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул бизге жолугушабыз деп келгениңиздерге терең ыраазычылык сиздерге. Кудай кааласа 4 октябрда Биримдик партиясын номер 1-ди шайлап берет деп сиздерге терең ишенем. Рахмат. Өзүнө кылбастан, өзүнүн үй бүлөсүнө кылбастан элге бардыгын ушу эне аталарга шаары кылалы деп барды түнү күнү жүгүрүп жүрүштү. Эми бизге урматтуу туугандар, бизге ушу балдар аттанып атса, ушу балдар дагы кызмат кылып берейин деп атса, дагы кыргыз элине кошулуп биригели деп атса, өзү биригип келишкен. Дагы ошого кошулуп биригейин деп атса, биз эми эмнени каалашыбыз керек? Мен ойлон берди отургандар ага каршы эместир бир ата эне дагы. Ушу балдарга эртең үндү кошуп, жанагы кээ бир келип мактанган жанагы айтып кетишти, жанагы жылдыр салып берем деген. Бекер ошо жака үндү коротпой, чогуу мына ушул жерде ушу балдарга бериши керек. Сизден сураныч. Анан бизде 12 миң 13 миң эл бар. Ошо 12 миң 13 миң элдин ушул жерде отурган ата энелер жарымынан көбүн бербесек, эртең ким экенибиз дагы билинип калат. Анар эзиңерде болсун, мен просто эстетип коеюн. Биз 5-6 миң когузду жөн эле беришибиз керек эгер ашып кетпесе. Ошондуктан ар бириңер үйүңөрдө туугандар, балабыз үчүн деген, кызыбыз үчүн деген, эл үчүн деп жүргөн балдарга көкүрөктү, жүрөктү таза кармап, жүрөктү таза согуп, Алла силерди колдоп, эртең 4 октябрь күнү ушу балдар бир 7-8 миң голос албаса, биздин ушул жерде бирге жүргөнүбүз, бирге ынтымагыбыз, эл үчүн кылганыбыз, жер үчүн кылганыбыз жакшы болбой калат да, сураныч силерден. Ошону гана суранып кетем. Бар болгула, аман-эсен болгула, бирге болгула, ушул балдар 4 октябрда жеңип чыксын, биринчи болуп чыксын. Рахмат. Баракелде. Аман болуңуз. Ар дайым ушундай кеп кеңешиңизде айткан үлгүлүү аталардан болуңуз. Кыйын мезгилде дайым жардам берип жаткан биздин эрктей жаш жигитибиз жалындаган жаштыгы менен, өзүнүн акыл эси менен жаштарды башкарып, Москвадагы малдарыбыз орус кыргыз өзөгүнө карабастан ынтымакка чакырып, ушул жердеги жаштардын бардыгын ынтымакка чакырып аткан, демек жүрөгүндө жалы бар, эл үчүн эмгек кылам деген биздин жаш ушу балабыз эрикти биз дайым колдошубуз керек. Колдойбузбу? Колдойбуз.